А мен бүгүн укуктагы сабагынан 5 алдым. Азаматсың, эмнени үйрөнүп келдиң? Бардык балдар мектептен бекер билим алышат. Аны менен мыйзамды да сакташыбыз керек экен. Туура, ар бирибиз мыйзамды сактоого милдеттүүбүз. Мисалды жолдон да туура өтүшүбүз керек. Дагы бир милдетиңер жакшы окушуңар керек деп эжейибиз айтты. Бирок ошондой деп мыйзамга жазылган эмес да. Кызым, бул сенин биздин үй бүлөбүздүн алдындагы милдетиң. Ошол билимдүүлүгүң жашоодо көп укуктарыңды билгенге жардам берет. Кандайча? Балам, укук менен милдет ар дайым эр шаркак жүрөт. Эгер көңүл коштук болуп калса, өмүргө залакасы тийип калышы мүмкүн. Ай, төбөлөп кете жаздабадыбы? Мына эреже бузулду. Апа, ал өзүнүн айдоочу укугунан пайдаланбадыбы? Жөө жүргөндөрдүн жолун эске албай, эрежени бузду. А биз байкабай калсак эмне болмок? Баарыбыз кайгырып калмакпыз. Ата, эмнеге айдоочу эрежени сактаган жок? Мыйзамдагы эрежелерди сактоо бул биринчиден үй бүлөнүн амандыгы, өзүнүн сактыгы жана өлкөдөгү бекем тартип. Балам, бардык нерсе майдадан башталат. Бүгүн жолдо эрежени сактабаса, эртең мыйзамды бузат. Мен ар дайым мыйзамды сактаймын. Бул менин атолдук милдетим.